Азаттык радиосунун Дәнисте программасын баштайбыз. Бул тележурналда кыргызстандыктардын жашоо турмушу, жаратман каармандар тууралуу айтып беребиз. Анда бүгүнкү топтомдо чыжыгыжым, пөрсүлөгүжүм сагып биттиби? Ушу печканын ичинде чок бар. кыздарын тарбиялоодо зор салым кошуп жаткан жаратман ата. Эл бит эле принцесса дейт муну. Базарга барганда, Дордойго барганда да айтышат. Принцесса келди деп телефонго тартышат, Ош базарда тартышат. Араң ишин жүргүзүп жаткан мамлекеттик китепканалар 42 китепкана урай баштаган имаратта турат. Мурун китепкана өйдө жакта кичинекей школ бар, ошол жакта болчу. Ал жакты бошотконго туура келип, анан кийин бул жакка көчүрүп келдик. Караколдогу өзгөчө китепканада бут коерго жай жок. Жаңы багытта иш алып барган китепкананын сыры эмнеде? Чоң байкелер, бизнесмендер болобу, өзү кофе алып акчасын төлөп коет дагы, асма кофеге жазып коет. Каалаган учурда студенттер келип, ошол асма кофеден бекер ичип кетсе болот. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү жаратман ата тууралуу баян менен баштайын. Бишкек шаарынын тургуну Максатбек Абдишев кызына чакан карета жасап берип, велосипедке чиркештирип алып мектепке ташыйт экен. 4 кыздын атасы кыздарды тарбиялоодо атанын ролу энеден кем эмес деп эсептейт. Кыздардын ою менен болуп, кыялдарын орундатууга болгон аракетин жумшап келген Максат Абдишевдин бүлөсү менен кесиптештерим Айгерим Акылбекова, Бексултан Абибакир уулу таанышып келген. Чыжыгыжым, пөрсүлөгүжүм сагып биттиби? Чакыйда, пөрсүлөгү. Шүгөн жокмун? Мен деле шүгөн жокмун. Күтүп отурдум да сен сабактан. Күнүгө ушинтип күтүп, кызым отурам да эшикте. Пөрс кызда. Кайра үйгө кетебиз. Кете базарга кетип калабыз мындан нары. Ойноп келели деп. Машина эмер кат экен? Ооба, машинабыз германский. Элим вагинди басып кетет, бирок. Өзүңүз жасагансыз? Өзүм жасагам. Жети жаштагы Айке күнүгө белин борборуна хан бийкедей барып келип турат. Ичине кичинекей кыз отурган каретаны чиркештирип алып кетип бара жаткан велосипедчи атаны кызыгып озата карап калгандар көп болот. Эл бит эле принцесса дейт муну. Базарга барганда, Дордойго барганда да айтышат. Принцесса келди деп телефонго тартышат, Ош базарда тартышат. Дордой моторско барганда аердегелер тегеректеп тартат. Бул карета Айкенин алгачкы унаасы эмес. Атасы Максат кызы баскандан баштап чананын гайлаштырып, кийин ушундай велосипедке чиркештире турган карета жасай баштаган. Үч жаштан баштап. Анан ошондон бери ушундай колеска менен жүрөт. Анан муну жасап, муну менен жүрдү, буга төбөсү тийип калды да, өстү да бала. Андан анан муну 1 сентябрга кирерин анан жасап бердим муну. Жаңы подарка кылайын кызыма. Сабакка кирип атты. Анан ошондон бери муну менен жүрүп калды. Ушу печканын ичинде чок бар. Кетет ушуну. Бир учурда курулуш тармагында иштеп, устачылык кылган Максат Абдишев акыркы жылдары кырсыктан улам ишин таштаган. Бутун кокустатып алып курулуштан кетип, эми үйдө кызын эркелетип, анын тилин таап, каалаганын жасап берип отурат. Аны көрүп буйрутма бергендер да бар. Ал эми жомоктогудай кооздолгон каретанын ичинде сонундар да толтура. Мунусу полка азыр бүтүп жатыр. Жайында иштетип коет. Азыркы батарейкасын алып койгон. Могу радиосу. Бул солнечный аккумулятор мына арканысы. Аны ошол улап койгон радио иштей берет ушул жерде туруп. А бул күзгүсү бул запах детский. Тиги свети. Кечиндеси караңгыда кээде центрге барып келебиз да. Качеляга, Батутка барабыз. Бияна төшөктөрүн салып коебуз, алыска кеткендечи. Анан сиденени жаткызып төшөгүн салып жатып алып уктап бара берет. Муну атайын жармаштырган бар жолдо бала бар экен деп билсин деген менен. Антесе көйрөп эле эткенден бул. Кээде суроо бергендер болду, мороженое сатасызбы деп.
Сыйкырдуу карета Максаттын кичүү кызы 7 жаштагы Айкенин кыялы болчу. Ата кыз интернеттен карап отуруп чогуу жасаган экен. Азыр Иманын эси өзүн кадимки жумоктун каарманындай сезип жүрөт. Кайка барасың сен каретага отуруп? Батутка, Качырага, ар жака. Бассейнге деле. Каретанын ичинде принцесса болуп барасыңбы сен өзүң? Ооба. Бияктарга ар нерсени коюм, бияка деле платинсалары менен бетимди арчыйм, ар бекени арчыйм да, алманы деле. Мына могу бузулуп калса, бул менен иштейбиз да. Ал эмнете тиги? Айке үй бүлөдө 5 баланын кенжеси. 4 кыздын атасы Максат кыздарынын ар бирине велосипед колго чогултуп жасап берген. Бул жана чоң кыздыкы. Бул ошол төбөт. Муну Айка төбөт, наркыны да Айка төбөт. Наркы ремонтто турат дагы бирөөсү. Анда жасап койсоң. Бардык кызыңыздыкы бар. Ар биринде бирден бересиз да бардыгы. Мен өзүм да бул экөө турат. Анткени иш кылам да, буларды сүдүрөйм. Бул үй бүлө Бишкектеги Сары Өзөн базарына жакын Чакан батирде жашашат. Максаттын жубайы Айбарчын базарда чай сатып иштейт. Устачылык менен алектенген Максат базарда аялына кол кабыш кылып, калган учурда кичүү кызы менен алек. Ошо атасы экөө ойношот. Мага караганда атасы чачын карап, атасы чачын байлап берет да. Көп кийим кечектерин ошо атасы таап, атасы карап берет. Мен үйдө көп болбойм да. Көбүнчө ошо атасы менен болот да. Атасы өзү кинтет. Апасына карабай кызма. Жубайлар уулу кызын турмушка узатышкан. 2 кызы жана уулу иштеп, окуп өз алдынча турушат. Максат өзгөчө кызды тарбиялоодо атанын ролу жогору болуш керек деп эсептейт. Мен билбейм, балага катуураакмын. Аны жакшы эле айтышат эл эле. Эркек бала эркекти болуш керек. Мен атам катуу эле тарбиялаган. Анан кыз назикти, кызга кыздай кылып мамиле кылыш керек. Көңүлүн табыш керек. Кээде тултуйуп тарынып калат, неден тарынып атканын да билбейсиң да. Аны ачык сүйлөшүш керек да. Менимче кыз менен ата жакшы тил табышат го. Мен өзүмөн ушундай байкайм да. Көпчүлүк айтат, кыз менен эне жакшы болот да, кеңешет деп. Мен наоборот, мен кеңешем да. Мен айтам ушуга, сурап турам да, эмнеңер жетпей атат, айт. Тултуйуп калбай айт десем, анан айтат. Мага ушул керек. Анан ошол эле. Анан болду, анда аткарылат. Апасы менен кеңешип бүтүрүп коебуз аны. Талап айланып калыптыр. 7 жаштагы Айке сүрөт тартууга кызган. Максат кызынын өнөрүн өркүндөтүп, каалаган кесипке ээ болсо деп тилейт. Сүрөт жактыртат. Бул ошонун аркалайт го деп ойлойм. Жок. Менимче мындай да. Баланын өзүнүн кесибинен бурбай эле коюш керек. Өзү кайсыга ыктаса ошону кыл деш керек да. Айткан деген эле жалаң жаныбарлар да. Мен ойлоп калганда вет врач кылат окшойбуз деп. Ветеринарияга окутабыз. Коорашы пластилинден ат жасап жаткан ата кыздын кийинки кыялы жомоктогудай аат араба жасоо. Бирок ага чейин ата эне топтогон акчасына айылга үй салып, кызы каалаган жан жаныбарларды багууну самашат. Алар мээримге бөлөнгөн кызы кийин өзүнө ишенген, кыялдарын орундата алган инсан болуп чоңойсо деп тилешет. Айгерим Акылбекова, Бексултан Аббакир уулу, Азаттык, Бишкек. Ушундай атанын тарбиясын алган кыздар сөзсүз күчтүү болуп чоңоюшат. Көрөрман, сиз кызыктуу каарман, жаратма мекендештерди байкасаңыз, бизге кабарлап коюңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз. Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео. Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун эфирин көрүп жатасыз. Ободо Данисте берүүсү тележурналды китепканалар тууралуу тасма менен улантайын. Кыргызстандагы мамлекеттик китепканалардын 192синин имараттары оңдоп түзөөгө муктаж. Алардын ичинен 42си авариялык абалда. Каражатка байланыштуу китеп фондору да жаңыланбай келет. Борбордук китепканалар болсо эл аралык уюмдардын чет өлкөлүк инвесторлордун акчасына жанын багууда. Кесиптештерим Айбек Бийбосунов менен Бектурсун Стамкулов мамлекеттин карамагындагы китепканалардын азыркы абалын тасмага тартып келишкен.
Токмок шаарындагы номер 4 китепкананы 2 сааттан бери кулпу кайтарып турат. Китепканачы уй тилинде кагазга билдирүү калтырып, ал жерге отчет бергени кеткенин жазган. Бул аралыкта окурман деле келген жок. Каяктан келип атасыз эже? Мен тиги центральный библиотекага барып годовой отчет берип келатам. Мен бул жерде 2000-жылдан бери иштейм. 20 жыл болот. Центральный библиотекада жетискиде иштегем 3 жыл. Анан мен бияка заведующий кылып жүргөн да. Биякта кетип калдым. Жалгыз элем. Китепкана 1965 жылы салынган 3 кабаттуу эски үйдүн жер төлөсүндөгү 2 бөлмөнү ээлеп турат. Бул жер 1973 жылга чейин Токмок шаарындагы борбордук китепкананын милдетин аткарган. Андан бери чоң өзгөрүүлөр болбой, имараттын абалы мурдагыдай эле. Китептер дагы толугу менен жаңылана элек. Мына буякта Лениндин биринчи эме марксизм Ленин деген эме бар да, биринчи отдел. Ошо алынып салынганда. Ошо алынып салынгандай мына тиги. Бияка киргизип койгонбуз. Кээ пенсия курагында адамдар сурап келет кээде. Лениндин мындай китептерин. Айша Жапарова номер 4 китепкананын жалгыз кызматкери. Анын карамагында 10 000 китеп бар. Алардын көпчүлүгү Союздан калган орус тилиндеги адабияттар. Мына бул жерден үстүнөн бирдеме салганган, анан бул жерден акты. Момундай болуп, мына акты. Мурдагы күнү түштөн кийин кечки акты. Анан жительдерге барып конфликт болуп кичине. Анан суу керек, э? бүт баары тияка чейин кетпеди суу. Ошонан кийин бүгүн келип жазамак сантехниктер, анан буякта авария болупту тетекте. Трассада ошол жака кетти. Аркы биринчи күн келип жасайбыз дейт. Жертөлө ным тартып тургандыктан дубалдын шыбагы түшүп, кээ бир жерлери урай баштаганына көп эле болду. Айша Жапарова иштеген соңку 20 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери жүрө элек. Китепкананын абалы начар болгону менен туруктуу окурмандары бар. Алардын басымдуу бөлүгү улгайып калган адамдар. Косметический ремонт кылдым, актадым, өзүм актайм, красить этебиз. Берет эми. Өзүңүз актап неметип аласызбы? Да. Келеби? Да. Кайсы жыл актадым эле 2 жыл мурун. Дейтин түшө берет да дейт. Красить этебиз эшиктерди, терезелерди ошо. Бир жак жери жылуу экен. Бир жак жери жылуу. Китеп фонду 10 000ге жеткен бул мекеме Айша Жапарованын аракети менен кармалып турат. Ал китепкана интернетке туташып, оңдоп түзөлсө, окурманы көбөйөт деп үмүт кылат. Айлык маселе эмне дейбиз? Жалгыз жеткенде эмне айлык маселесин көтөрүп ийбейт да. Эң низкий биздики маданият кызматкерлерди эң аябай төмөнкү эме алышат да. Канча аласыз эми сыр болбосо? Сыр боюнча эле калсынчы. Негизи буга чейин бир 5000 сом деп айтып атышты эле да. 5000 анан бул эме техничка бар 0,3 ставка 0,3. Бир ставканы 3 бөлүп коет, ошо 0,3-н өзүбүз жүйүбүз. Ошо бир 6000 эме. Ошо. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Алардын 192си оңдоп түзөөгө муктаж. Ал эми 42 китепкана авариялык абалда. Райондук жана облустук деңгээлдеги китепканалар министрлик тарабынан каржыланат. Калганы жергиликтүү бийликтин балансына өткөрүлүп берилген. Акыркы күндөрү Кыргызстандагы китепканалардын көңүл чордонунда болушуна Ош шаардык кеңештин депутаты Абдисайыт Каримбековдун китепканалар каражатты пайдасыз эле иштетип жатканын белгилеп, аларды жоюп салууну сунуш кылганы себеп болду. Шаардык кеңештин депутаты сөзүнө түшүндүрмө берип, форматын өзгөртүш керек экенин айтып жатат. Анын базасын чыңдаш керек дагы, анын форматын тейлөө тармагын өзгөртүш керек да. Ал үчүн акчаны отдельно карап, мисалы ал жерде керек болсо иштей турган адамдардан бери өзгөртүш керек да. Мисалы көп мисалы эжелер иштейт, жаштар бир топко барып калган. Же болбосо ошол жерде бир 10 жылдап айлык алып калыптанып калган, ошол жерде как источник дохода катары көрүп калгандар бар да. Ошонун баарын кайрадан карап чыгыш керек. Мындай системалык подход керек да. Мен ошону айткым келип атат. Китепканалардын форматын өзгөртүү үчүн ири суммадагы каражат керектелет. Азыркы учурда ири шаарлардагы китепканалар гана заманбап шарттарга жооп бербесе, аймактардагы китепканалардын имараты авариялык абалда же болбосо такыр эле жок.
Аламдин районундагы Байгелди айылындагы бул дүкөн соңку 3 жылдан бери китепкананын милдетин аткарып, мурда азык түлүк, ичимдик коюлган текчелерде азыр айылдын китеби турат. Бул жер биздин өзүбүздүн үйдүн немесинде болуп аткандыктан келе берет. Кары картаңдар көп айылда. Мен өзүмдүн эле апам бар, чоң апам бар ылдыйкы немеде. Ал бир жумасына бир китепти жөн эле окуйт да, эми кары киши. Дүкөн Алиса Меделбекованын үй бүлөсүнө таандык. Айылдын калкы 500 адамга жетпегендиктен соода жакшы болбой бир нече жыл мурун жабылып калган. Мурун китепкана өйдө жакта кичинекей школ бар, башталгыч класстар 4-класска чейин ошол жакта болчу. Анан кийин ал жактын балдарга тамак бериле баштагандан баштап ал жакты бошотконго туура келип, анан кийин бул жакка көчүрүп келдик. Айылдын китепканасы соңку 10 жылдын ичинде 2 жолу орун алмаштырды. Буга чейин китептер мурдагы китепканачынын үйүндө сакталып келген. Алиса жумушка орношор менен айылдын байлыгын эски дүкөнгө ташып келип алды. Китепкана жайгашкан бөлмө тар жана кышкысын суук. Бул жерде отуруп окууга мүмкүн эмес. Суук бул жакта айтып атпайм, келип күн жылуу болгондо, бияк помещение кичинекей болгондуктан кичинекей мешіс бар, бирок ал жакка от жакканга азыр китепкана кагагасы өзүңөр билесиңер. Анан кийин эми пожарная безопасность деген бар го, ошого неметип обогреватель сайып коем. Анан обогреватель сайып коем, постоянно бул жерге келгенде воротаны тыкылдатып, чак алып, алчысын алып ары ким кетет өзүнүн эмеси менен. Дүкөндөгү китепкана Байтик айыл өкмөтүнө карайт. Жергиликтүү бийликтин бюджети чыгашасын араң жапкандыктан жаңы имарат куруп бере албайт. Алардын дарамети ай сайын Алиса Меделбекованын 4000 сомдун тегерегиндеги айлыгын бергенге жетет. Азырынакей Кудайым буйруса өйдө жакта школа ачылып атат. Ошол жактан помещение берип калса, ошол жакка көчөбүз деген ойдо. Алиса үмүт артып жаткан мектепти арабтардын фонду куруп жатат. Курулуш иштери соңуна чыгып, билим берүү мекемеси жакын арада ишке берилет. Байгелди айылы Бишкек шаарынан 13 чакырым алыстыкта жайгашкан. Адистердин айтымында алыска аймактардагы китепканалардын абалы мындан да начар. Бул газетаны ала турган болсок 1957 жылкы газета экен. Газеталар пачка менен сакталат. Январь март айындагы. Мына биринчи эле бетин карасак март айында. 1 январда болсо бул макалалар чыгып бар, цифра жана фактылар, Родинага биздин белектер. Андан кийин дагы жаңы жылга карата маалыматтар. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын китеп фонду 6 миллиондон ашып, бул жерден дүйнөнүн 89 тилинде жарык көргөн адабияттарды тапса болот. Китепканада жалпы жонунан 24 бөлүм бар. Бул мекеме азыркы замандын талабына жооп берген саналуу китепканалардын бири. Анда биз түнкү 10го чейин иштечүбүз, 2 менен 10го чейин. Общественный коомдук транспорттор 12ге чейин жүрчү. Анда батпай, элдин баары бияка батпай кетип, подоконникке чейин отурчу. Жаллаңыз ушу биздин китепкана болчу да анда. Анда эчтеке жок, интернетте жок, эчтеке да жок. Эркебиз Сманова улуттук китепкананын башкы библиографы. Ал бул мекемеде 37 жылдан бери эмгектенет. Китепканалардын көпчүлүгүндө жаш өтүп калган адистер иштейт. Анткени жаштар китепканачынын азыркы айлыгына эмгектенгенге макул эмес. Эми мамлекетибиз албетте бул мамлекетибиз баягы биздин ушул имаратыбыз, баягы айлык акыбыз дегендей коммуналдык тейлөөлөр баардыгы албетте мамлекеттин эсебинен кетип атат. Анан эми азыр мамлекетибиздин өзү дагы кыйын акыбалда тургандан кийин биз баягы кичинекей айлык болсо дагы колубуздан келишинче жылаңач энтузиазм менен иштеп жатабыз. Орточо айлыгыбыз 5000 сом китепканачылардын. Улуттук китепкананын өнүгүп жатышына башка мамлекеттердин салымы чоң. Соңку жылдары Түркия, Корея, Орусия, Кытай жана Казакстан китепкананын окуу залдарын толугу менен оңдоп берген. Алар бул кызмат үчүн китепканага өз адабияттарын, белгилүү акын, жазуучуларынын эмгектерин жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мисалы казакстандыктар толугу менен жасап чыккан зал Абай залы деп аталат. Биякта ошо арабтар жасап берген го. Периодика арабтар жасап берген. Бизде эчтеке жок, келгендер жасап берип, жакшы кылып жасап берип атпайбы? Качып берип атпайбы? Эмеске мындай себеп берейин. Эгерде ошол түрктөр, арабтар, кытайлар, тиги казактар жасап бербесе, бул китепкананын абалы кандай болмок деп ойлойсуз?
биздин материалдык бизди каржы жагынан чындыгында бардыгы эле биз эле эмес, эки эле каржы жагынан тартышта. Анан бизде каяктан ким жасап берет, каяктан бөлүнөт ошо акчаларчы. Ушулардын жардамы менен болуп атат. Да биздин жетекчибиздин кыйынынан, жетекчибиздин уюштуруусунан ушул болуп атат. Болбосо өзүнөн өзү келип жасап бербейт эч кимчи. Жазалганга чейинки абалы бүгүнкүдөй эмеспи? Бүгүнкүдөй эмес болчу. Бүгүн аябай өзгөрөт. Таануу стайлы өзгөрүп атат азыр, чындыгында. Буга чейин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги музей кызматкерлеринин айлык майнасын 80%га көтөрүп, кийинки кезек китепканачыларда экенин билдирген. Бирок эмгек акы качан жогорулайт азырынча белгисиз. Бул жакка 1 жылдай аралык болуп калды. Биз буга чейин баягы офисибиз жок эле, үйлөргө алып барып китептерди чогултуп, китеп дүкөндөргө коюп жүрчүбүз. Анан ушул эшикте жүргөндө бул Улуу Тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумалин Кыдыров деген агай бар. Ошо агай ушул жакка келип отуруп, ишиңерди кылып тургула, жылуу, китеп чогултканга ыңгайлуу деп анан бизге ушул кабинетти бөлүп берген. Кош келиңиздер. Бул жак эми биздин китептерди чогулта турган жайыбыз. Офис дагы десек болот. Бизге көп кызмат кылып берет. Чогултат экенбиз жетпеген китептерди. Калтырларды, мооларды бир кылып туруп, жыйнап. Эрлан Исмайыл уулу басмакананын жер төлөсүндө жайгашкан чакан бөлмөдөн эле Кыргызстандын булуң бурчуна 132 000 китеп таратып койду. Жаш активисттердин долбоору «Бир адамдан бир китеп» деп аталат. Алар элден акча китеп чогултуп кайра эле окурмандарга таратып берет. Анан ар бир китептин өзүнүн баасы бар экен да, мисалы, бул китеп 200 сом болсо, анан бул жерде агындылар. Бул китеп мисалы 1000 сомдон алсак 2 томду. Орточо эсеп менен 250-300 сомдон баасын чыгарсак, бир 31 миллион акчасына китеп кетти да. Жаш активисттер китепти таратып бергенден кийин аны окутканга аракет көрүп, ар кандай иш-чараларды өткөрүп турушат. Эрландын айтымында жаңы китепкана ачылган айылдын жаштары 1 жылдан кийин жалпы республикалык тестирлөөдө ийгиликтерге жетише баштаган. Артта калгандыгыбыз үчүн окубайбызбы же окубагандыгыбыз үчүн артта калдыкпы деген. Бул суроону берсек, кайра өзүнө эле жооп берип турат да, эми экөө тең. Ошентип айылдарга барсак, эмне үчүн китеп окубайт десек, көрсө, жаңы китептер алыскы аймактарга, ошо китепканаларга жетпейт экен. Активисттер Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейине китептерди даярдап жатышат. Бир адамдан бир китеп долбоорунун иши токтоп калган учур болбойт. Ыктыярчылар министрликтин ишин жеңилдетип, аймактардагы китепканаларды четинен жаңылап келе жатышат. Анткени алар коомду билим менен жаңылоо керектигин жакшы түшүнүшөт. Эбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек. Китепкана темасын Ысык көлдөн келген баян менен уланталы. Каракол шаарында ишкерлердин демилгеси менен өзгөчө китепкана ачылыптыр. Бул жерде ата мекендик жана дүйнөлүк адабияттар, тажрыйба өстүрүүгө арналган 1,5 миңден ашуун китеп топтолуптур. Коворкинг стилиндеги бул китепканада кайнатылган чай жана кофе да ичсең болот экен. Ачылаары менен бош орун табылбай элдин агымы токтобой жаткан өзгөчө китепканага кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева да баш багып келген. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Биз азыр сиздер менен Караколдо жаңы ачылган Дем китепканасындабыз. Бул деген бир канча багытта иш алып барган. Жөнөкөй эмес, башкача өзгөчө китепкана. Мен сиздерге азыр ошонун ичин көрсөтүп берейин. Өзгөчө атмосфера, ысык чай жана кофе. Анан албетте 1,5 миңден ашык китеп. Жеке ишкер Дем коомдук бирикмесинин жетекчиси Ахмет Макаев ачкан китепкананын китеп фондуна бир дагы китеп сатып алынган эмес. Дүйнөгө таанымал жазуучулардын калемине таандык китептерди бул жерге китеп сүйүүчүлөр өзлөрү топтоду. Дем китепканасында иштеген Бекайым Мусакееванын айтымында каракулдуктарды китеп окууга тартыш үчүн бир нече атайы шарттар иштелип чыккан. Бизде Асма кофе деген түшүнүктү Караколго киргизип атабыз. Бул чоң байкелер, бизнесмендер болобу, өзү кофе алып акчасын төлөп коет дагы, Асма кофеге жазып коет. Каалаган учурда студенттер келип, ошол Асма кофеден бекер ичип кетсе болот. Бул дагы Каракол үчүн бир жакшы самалык деп ойлойбуз.
Бул жерде биз китептерди жанр менен бөлүштүрдүк. Көркөм адабияттан баштап азыркы бестселлер болуп аткан психология, мотивация, өзүн өзү өнүктүрүү, үй бүлөлүк балдарды тарбиялоо боюнча китептерди бөлүштүрүп койдук. Бул жерде балдар үчүн да бурч бар. 12 жашта балдарга биз бекер беребиз. Андан кийинки балдарга дагы азбада баасын коебуз. Себеби балдар дагы китепке акча коротконду үйрөнүш керек да. Андан сырткары мисалы үчүн биз өзүбүздүн окурмандардан да көп белек келип атат. Бул китепти дагы жакында эле бир шаарда тургуну бизге белек кылып берип кеткен. Абдан сонун китеп. Мисалы үчүн бул бейнелер, атактуу инсандар деген бөлүккө койдук. Бул китепти Улан Эгизбаев, Азаттыктын журналисти тууралуу китебибиз. Муну дагы окурмандар алып окушат деген үмүттөмүн. Ар бир китепке мына көрүнүп тургандай биздин окуу залынын өзгөчө белгиси чапталган китептерде. Бул жерде мисалы үчүн баасы, бул китепти канча сомго окуса болот экен, жана мөөнөтү канча күнгө берилет бул китепти. Бир гана шарты бизде азырынча үйгө алып кетүүгө болбойт китептерди, себеби биз китептерди өтө барктайбыз. Жаш ишкер ачкан китепкана 6000ден ашык китепке ылайыкташкан. Мында келген ар бир адам өзүнө ылайык деген китепти таба алат дейт Бүгайым Мусакеева. Бул текчебиз биздин эң популярдуу текчебиз десек болот. Себеби ушул жерде топтолуп калышат. Бизге келген окурмандар эң кызыктуу китептер ушул жерде окшойт. Мисалы үчүн Икигайды издеп келгендер көп. Бул китеп өткөн жылдан бери аябай популярдуу болуп келатат. Өзүңдүн жашооңду туура нукка салуу боюнча башка улуттун тажрыйбасынан мисалы үчүн да. Андан сырткары биздин окурмандардын биринен өтө баалуу бир китептердин бири да келген. Кайдзен бул дагы бир орунда тура бербестен өнүгүүсүнүн жолдорун үйрөтө турган кайдзен китеби. Бул дагы студенттер мындайча айтканда талашып окушат. Бизде азырынча бир гана экземплярда, бирок ошентсе дагы өзүнүн окурмандарын таап атат бул китеп. 39 жаштагы ишкер Ахмет Макаев өзүнө жаккан китептерди Бишкектен таап буга чейин окуп келген. Өзү сыяктуу китеп сүйүүчүлөр ишкердин идеясын колдоп, кол кабыш кылган. Китепкана ыктыярчылардын жардамы менен негизделди. Ысык кофе мыкты китептерден сырткары конференц залы да бар. Ахмет Макаев мугалимдерди бул залда балдар үчүн ачык сабактарды өтүүгө да чакырып жатат. Ал ошондой эле бир катар маселелерди айтып кетти. Төлөгөн Касымбеков ошондой өлбөс чыгармаларды коюн, алар болот, конечно. Бирок могу заманга жараша чыккан жок дей албайм. Бирок аз чыгып атат да. Мисалы үчүн ал багытта жаңы эмелер ачылып атат, Дил азык, басмаканалары, Жамгыр деген. Биз ошолордун баары менен кызматташып, алардын чыгарган бүт китептерин бул жака алып келгенге аракет кылып атабыз. Ошо сиз айткандай кыргызча заманбап литературада бир аз эмес, көп эле бир проблема бар да. Табыш оор, анан сиз айткандай жанакы бестселлер деп коет го, эң көп сатылган, биз окушубуз керек болгон китептер тилекке каршы баары кыргызча биз таба албайбыз. Азыр китепканада бир нече ыктыярчы иштеп, шаар тургундарын китеп окууга үндөп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык. Ош шаарындагы китепкана ээлерине жана шаар депутаттарынын кулагына күмүш сырга. Бул баян менен бүгүнкү тележурналыбызды жыйынтыктайын. Азаттыктын бардык видеотекасын YouTube каналыбыздан таба аласыз. Мен Сабыр Абдымомунов. Сиз менен кийинки көрсөтүүгө чейин коштошом. Эсен туруңуз.